Программабызды түз эфирде улантабыз. Бардыңыздар азыр сыналга жакыныраак чакырабыз, себептен бизге келген өзгөчө мейманыбыз бар. Биспорт машык учуу залдын башкы машыктыруучусу жана рефери. Бул адамды мен оюмча бардыңыздар сыналгалардан көп көрүп калгансыздар. Жана беттешир болуп аткан учурда эң башкы машыктыруучунун ролун аткарган бизде конокто Мирбек Буларкиев агайыбыз конокто. Ассалам алейкум агай. Алейкум. Кош келдиңиз. Рахмат. Көргөнүбүз кубанычтабыз. Бир эле суроо пайда болот. Сизде эми рефери катары көп көрүп калабыз ушуна беттештерде. Ал жака эмнеден улам келип калдыңыз? Качада бир рефери болуп калдыңыз? Рефери бул канча жыл болуп калды, бир 15 жыл болуп калды. Бул биринчи панкратион, анан валютудо деп ачылган. Ошакта өзүм агайым бар, Эмил Токтогонов. Ошо аркылуу келгем. Ошо залдан көтөрүлүп, анан рефери болуп калдым. Жөндөн мен да ойлогон эмесмин, рефери болом деп. Ошо агай өзү мени наставник кылып рефери кылды. Ошондон бери кызмат кылып жүрөм ошо. Анан кийин бардык эми ар бир жумуш ардактуу дегенден эми рефери жумушу сизге эмнесимен жагат? Рефери бул жок, экөөнү мушташтырган эмес, экөөнүн мындай Кыргызстанда спортсменди көтөрүп алдыга мындайча узатууда биздин цель ошо UFC'ге жеткириш. Биз ошо аракет кылабыз, ошолорду тандап, ошолордун боюн карап, ошого оценка берип көтөргөнү жагат мага. Анда ардактуу телегөрүүчүлөр, силерге маалымат катары айта кетейин. Бүгүнкү программада дал ушул Биспортко, бул белгилүү бир машык учуу залдардын бири. Ошол жака азыр биз эки дисконттук картабыз бар. Бизде эки оюнубуз бар. Эки оюнга активдүү катышсаңыздар, буюрса дал ушул Биспортко дисконттук карта тапшырабыз. Барасыздар дагы бир ай жакача. Бир ай бекер машыгып келесиздер. Менимче жайга чейин дагы убакыт бар машыкканга. Бир аз эркектер болобу, айымдар болобу, бир аз денелерин жайга чейин ысуу көлгө даярдап келишет деген ойдомун. Андыктан байланышка чыкканга даяр туруңуздар, барыңыздарды күтөбүз. Жана оюндар буюрса жеңил болот. Дал ушул спортко байланыштуу барыңыздарды азыр сыналга жакыныраак чакырып, кыздарды, балдарды барыңыздарды буюрса алдыкы мүнөттөрдө оюндан күтөбүз. Эми агай, рефери жумушу, мен эми рефериден чын айтканда интервью алып көрбөп турум да. Спортсмен катары сурап көрсөм, рефери жумушу негизи бир карап көрсөк, сизди да күнөөлүү кылып коюшу мүмкүн. Утуп калгандан кийин. Ушул рефери үчүн мен утулуп калдым эле. Негизи мен очком көбүрөөк болчу, упайым көп болчу, бирок эмнегедир мен утуп калдым дегендер. Бирок тура рефери эмес, рефери биз могу ден соолукту эле карайбыз, боковой судьялардан зависит этет да. Мен эң негизгиси могу туура убагында токтотуш керек. Убагында токтотуш керек. Ошондо может кызыкчылык болуп, тиги спортсмен эрте токтотуп койдум дейт. Бирок биз биринчи орунда мыйзам боюнча ден соолукту карайбыз. Ошо зрачогун карап, уже өзүн жоготуп бараткан жерден туура токтотуп коебуз. Биринчи очередь ден соолук болуп атпайбы? Упай боюнча бул боковой судьялар, калыстар жооп берет да алар. Кээ бирөө ошо көбүнчө ошондон эметет. Анан кийин бир байкап калсак, ушул реферлерди дагы уруп жүргөндөр бар эмеспи? Реферлерди жок, андай болгон эмес. Качы жолу таяк жеп көрдүңүз ба? Жок, андай болгон жок. Тескеринче болду. Баягы учениктер тил албаганда бир аз кол көтөрүп, кайра кечирим сурап. Эми биз агайбыз да тааныйт. Эч качан жакшы спортсмен болсо, мен да спортсмен да тренерине же агайларга эч качан кол көтөрө албайт да. Ошон үчүн могу спортсмендерди коет рефериге. Башка эме болсо ар кандай тил укпай коет. Мисалы, рефери болгондон кийин эки каршылаш адам келет да, мисалы, бири-бирине каршылашып мушташат. Анан кийин карап көрсөк, экөөнүн тең каны кайнап, бири-бирине аябай жинден турган кезде да мушташып атканда, бири-бирин кармалап кетет. Мисалы, ошол эле учурда кыкынтып атса же муунтуп жаткан кезде токтото албай калган учурлар болду эле, мисалы, жетишпей калып же тиги атайын ошого чейин атайын кылып салып, мисалы. Жок, болгон, жаңы рефери теткенде болгон. 2-3 жыл болгон, ошо удушач убагында карай албай калганда уктап калган. Анан кайра өзүнө келтирип эметип кечирим сурап, андай күндөр өтөт экен жаңы баштаганда рефери. Эми биз программабызды улантабыз, буюрса алдыңкы мүнөттөрдө дагы бир дисконттук карта калды. Бул дисконттук картаны балким азыр сиз түз эфирден утуп алышыңыз ыктымал. Кыргызстандын булуң бурчунан чалыңыздар. Балким Ош жергесин, Чүй жергесин, Жалал Абад, Ош, Талас бардыгыңыздарды күтөбүз. Чалыңыздар, себептен линия бош. Жана ушул дисконттук картаны силерге тапшырууга даярбыз. Барасыз дагы бир ай бекер машыгып келесиздер. Эми агай, суроо берим келип жатат. Негизи биздин Кыргызстандын спортчуларынын арасында бодибилдинг менен машыккандардын арасында укол жана химикаттарды колдонуп чоң болуп кеткендер барбы негизи? Булчуңдарды чоң айткандары.
биздин Кыргызстанда жок. Если профессиональный чыгам десе, анда полностью медкомиссияга өтүш керек, анализдеп этиш керек печень, анан кийин ошондо принимать этет. Фармакология. Бизде Кыргызстанда фармакология храмат этет. Бул не то, что бодибилдинг, негизи борец, боксер бүт алыш керек перед олимпиадам. Мисалы Казакстан, Россияда бар, фармакология бар, өзүнүн врачтары бар, өздөрү текшерип, өздөрү назначать этет. Туура фармакология бериш керек, чтобы допинг чыкпагандай. Ошондо анан деңгээлге жетет. А Кыргызстанда тилекке каршы фармакология почти что жок, келиши да кымбат, почти алышы да кыйын да, действительно. Бизге караганда ошон үчүн Казакстан номер 1 бодибилдер боюнча аякта аял заттары чыгат. Кыргызстанда аял зат до сих пор жок бодибилдингден чыгат. Айымдар, балким азыр жакшы мүмкүнчүлүк бар. Мынакей айымдар жок дейт Мирбек агай. Буюрса балким сиз дагы учурда машыгып жатсаңыздар, калтырбай машыгыңыздар. Балким буюрса сиз чоң бир чемпионаттарга алып чыгасыз да. Эми бизде бирок спортчулардын арасында эми байкап көрсөк, белгилүү күрөштүн Айсулуу бар мисалы. Балким айымдардан эми бодибилдинг боюнча бир айымдар тапсак, буюрса Кыргызстан желегин көтөрүп деген ишеничтебиз. Эми агай, спортто учурда мисалы азыр бардыгы коркушат, мисалы бир эле спортсменди көрүп калабы, чоң бир бодибилдинг менен машыккан адамды дароо айтат да, бул химикат колдонду. Бул бытса ичеткен, бул тигиндей ичеткен дейт. А бирок бытса деген бул негизи адамга керектүү нерсе, мындай карап көргөндө. Ошол боюнча бир аз маалымат бере кетсеңиз. Бытса бул медицинский препарат, аны любой адам ичет, даже оор жумушта иштегендер, шахтерлор принимать этет, летчиктер принимать этет. Бул медицинский төр, ал восстановить этет. Адамдын өзү тренировка кылып күйгөндө денеде бытса аминкасы күйүп кетет, ошол эле восстанавливать, андан мышца өспөйт, андан эметпейт. Ал адам качан тренировка кылып, өзүнүн күчү менен алмайын, мышца эч качан өспөйт. Эгерде ошондон өсөт десе, жаңа анда залдарды ачып эле үйдө жатып эле ичсем да чыңып эметип кетпей, анда болсо баарыбыз эме качып болуп кетпейт эле. Ошо бытса это медицинский теория бул, восстановитель. B6, B12 да бул, эч эмеси жок. Азыр мисалы эми жаз мезгили келгенден кийин ушул спортчулардын иши толкат эмеспи? Бардыгы жайга даярданып эсепчи. Негизи жайга чейин результат болобу эми чынына келгенде? Биринчи курс бул 6 ай, если профессионал мурун кылып таштасалар результат кыла алат. Новичокко жайга чейин кыйын болуп калат. Бул деле эмгек керек. Бул баягы эмедей да, институттагыдай 4 жыл окуйсуң, диплом аласың дегендей эле бул убакыт жылдар керек. Андан кийин ушундай деңгээлге жетет. Короткий срок жетсе деле жакшы болмок, эми монотония ушундай экен, оңой менен бербейт экен бизикечи. Мен ишеничтемин. Азыр бизге байланышка чыккан телегөрүүчүбүз бар экен. Кабыл алып көрсөк. Алло. Алло. О, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Атыңыз ким? Нурсултан атым. Нурсултан, кайчы жактан байланышка чыгып жатасыз? Бишкек шаарынан. Бишкек шаарынан. Майраңыз менен. Бирге болсун, майраңыздар менен сиздердин. Рахмат. Нурсултан мырза, эгерде азыр туура жооп берсеңиз, сизге дисконттук карта тапшырабыз Би спортко. Барасыз дагы 1 ай бекер машыгып келесиз. Даярбызбы? Дайымбыз. 1, 2, 3. Бунун жообу бул кайсыл белгилүү инсан? Конор Макгрегор. Албетте. Тилекке каршы. Конор Макгрегор бул. Тилекке каршы. Бул туп-тура. Куттуктайбыз сизди. Жалпы телегөрүүчүлөрдүн атынан сизге кол чабуулар. Бул Конор Макгрегор, белгилүү спортчу UFC'де. Жакында эле ошо айткандай эле 2019-жылы бир четинен ийгиликсиз, бир четинен ийгилик болуп кетти да. Ийгилик жагы бул чоң бир бизнес тармагын баштап кетти. Ийгиликсиз жагы ушул Хабибтен жеңилип калгандай болгон да. Эми Нурсултан мырза, эфирден тышкары байланышка чыгыңыз, өзүңүздүн белегиңизди кайсы жактан алып кетсеңиз болот, буюрса кайсы күнүнөн баштап Би спортко машыгасыз, ал маалыматтарды буюрса берүүгө даярбыз. Күтөбүз сизди. Агай, спорт жагынан кайра сурагым келип турат. Биздин Кыргызстанда бодибилдинг боюнча качан чемпионат башталат? Кандай пландар бар? Бул чемпионат спортивный календарь боюнча мен маалымат аз, августта башталат. Августка болуп атат. Азыр орозо болду, восстановление болду, августка. Ошо аны да точно маалымат алып элекпиз. Мен мисалы биздин ушул бодибилдинг тармагынан таанаган адамдардын бири бул Келдибеков. Келдибек мырзаны тааныйм мисалы. Андан тышкары балким мен билбегендерден көп болушу мүмкүн. Кимдерди сиз да тааныйсыз? Ушундай бир катышып, балким ушундай бир жеңишке жеткендер. Эң биринчи бул Шербек, анан Эмил Надырбаевтар, булар ошо бетачарлар бодибилдингде. Андан кийин уже бул Келдибеков чыкты. Дагы жаш өспүрүмдөр бар, жакында эле чыгып баштады. Эми бул жаңы башталып атат. Эми алар ушу жылы Кудай буйрса ошо көп санда билинет да, жыл сайын бул эң эме спорт экен да, бодибилдинг, эң аябай менечили, аябай эме.
эгерде борьбадан, бокстан, бойдон бат эле мастерди толтурса, бул бодиден толтуруш кыйын. Количество аз болуп атат, эми Кудай буйрса ушул жылы көбөйөт деп эметебиз. Мисалы жакында эле мен угуп калдым, ушул бодибилдинг менен жаңыдан баштап машыккан адамдар болсо, башында балким кыйналышы мүмкүн. Бирок кийинчерээк бул наркотик болуп калат дегендер да бар экен да. Кайра машыгыш керек болуп калат дегендер бар экен да. Бул наркотик, спортко наркотик болгон жакшы, бул эң биринчи ден соолук, сырткы көрүнүш эмес. Каякта жүрсө да бул залга өзүнүн денеси требует этип калат, тамак ичкенде. Бул уже циркуляция крови деп коет, ден соолукка, зренияга, бүт булчуңдарга жакшы да, бул туура, бул жакшы жакка наркотик болот, обязательно болот. Балким азыр биздин Кыргызстанда Терешинге окшондор жокпу жана уколду сайып бул жана чоңойтуп алган. Жок, андай жок, андай биз кыргыздар андай эмеге барбайбыз. Тамаша. Агай, биздин убактыбыз кыскарып бара жатат. Сизге келип бериңизге чоң рахмат. Жалпы телегөрүүчүлөргө кабыл тилектериңиз бар болсо, бул камера сиз үчүн. Азыр айта кетсеңиз болот. Келиңиз. Бүгүнкү эми айтпау эме силерге айтарым ушу ар дайым биздин биспортко келиңиздер, колдон келген жардамды кылабыз. Ар дайым ден соолукта болгула. Өзүм тренер болгондой мен биринчи ден соолукту ойлойм. Ар дайым кубаныч менен силерди күтүп алабыз. Орозоңор кабыл болсун, ар дайым ден соолукта болуңуздар. Чоң рахмат сиздерге. Сизге да чоң рахмат келип бергениңизге. Буюрса күтөбүз сизди. Чоң рахмат.